Башында менин деле ата-энем түшүнгөн эмес. Кыз бала бул үйдө олтуруш керек, жумуштагы үйдөгү жумуштарды кылыш керек деген сыяктуу бир топ сөздөр айтылгандан улам ушул долбоорго болгон көз карашын өзгөртө алдым деп айта алам. Мен өзүмдүн баалуулугумду түшүндүм десем болот. 16 жашта болгонума карабай, Медиа Кыздар Академиясы. Менин аты жөнүм Азимова Курсанай, Медиа Кыздар Академиясынын Баткен областындагы катышуучусу болом. Учурда 16 жаштамын. Мен алгач эле ушул өзүмдүн ата-энем тууралуу айтып кетким келет, ушул долбоорго болгон көз карашы тууралуу. Себеп дегенде, башында менин деле ата-энем түшүнгөн эмес. Алардын түшүнбөстүгүнүн себеби булар жаныбыздагы кошуна колондордун сөздөрүнөн келип чыккан. Кыз бала бул үйдө олтуруш керек, үйдөгү жумуштарды кылыш керек деген сыяктуу бир топ сөздөр айтылгандан улам алардын мээси ушул сөздөр менен ууланып калган деп айтсам жаңылышпаймын. Бирок мен ошол өзүмдүн кылып жаткан аракетим аркылуу ата-энемдин ушул долбоорго болгон көз карашын өзгөртө алдым деп айта алам. Мен бул Медиа Кыздар Академиясы долбоорунан өзүмө алган эң маанилүү нерсе бул мен өзүмдүн баалуулугумду түшүндүм десем болот. Анан адамдардын пикири, мага болгон көз карашы мени такыр кызыктырбай калды. Менин жан дүйнөм эмнени каалап жатса, ошол нерсе менен жумуш иштегенди туура көрүп калдым. Себеби мен 16 жашта болгонума карабай, ушул менин биринчи контентим бул зордук зомбулук боюнча болчу. Анан ошол контентти жаратып жаткан учурда бир топ эле өзүм деле ойлонгом. Кошуна колондор эмне деп атат, могул кичине кыз болуп алып, мындай темаларда деген сыяктуучу. Бирок убакыт өтө келе мен түшүндүм, бул темада биз ээн эркин уялбай эле сүйлөшө берсек болот экен жана ар бир айым өзүн сыйлап, өзүнө ишенген учурда гана көптөгөн ийгиликтерди жарата алат деп айта алам.